Мээрим Бухабаева Манас аэропортунда 15 жылдан бери эмгектенет. Ал авиациялык жүктөрдү уюштуруу боюнча диспетчер болуп иштейт. Мээрим көзгө көрүнбөгөнү менен көп жумушту бүтүрөт. Бардык иштин башталышы жана аякташы ушул кызматкерге байланыштуу. Раз, два, три, проверка связи, просьба подтвердить. Загажно приняли. Вот у нас есть такие средства связи, как рации. Менин жумушумдун өзгөчөлүгү учуулар боюнча келген маалыматтарды бөлүштүрүп, керектүү тармактарга жөнөтөм. Маалыматтарды бөлүштүрүү үчүн мына ушундай байланыш каражаттары бар. Булар рациялар, ошондой эле циркуляр деп аталган байланыш каражаты биздин жумушубузду жеңилдетет. Бул аппараттардын жардамы менен аэропорттогу бардык кызматтар менен байланыша алам. Обслуживание пассажиропотока и Манас аба майданында көп кырдуу кызматтар аткарылат. Бири жүргүнчүлөрдү каттаса, башкасы алардын жүгүн учакка жеткирет. Ал эми бажы кызматкерлери атайын көзөмөлдөн өткөрөт. Бүгүнкү биздин каарман диспетчердик жумушун атайын циркуляр аппаратынын жардамы менен аткарат. Мээрим айымдын жумушу кесиптештери менен учурашып, алдыдагы учуулардын багытын белгилөө менен башталат. Сколько и багаж, подскажите, пожалуйста. Приняла 92 места. Спасибо. Диспетчер аэропортто аткарылып жаткан каттоонун башталышы жана аякташы тууралуу маалыматты башка кызматкерлерге жеткирет. Ошондой эле учактардын учуу, конуу убактысы, багыттар боюнча иш алып барат. Аба каттамдардын өз убагында аткарылышы ушул диспетчердин жумушунан көз каранды. Свойством моей работы является... Мына ушул жол менен күндө 7-де жумушка келип, кезекти өткөрүп алам. Аткарылган жумуштарды текшерип, карап чыгам. Көбүнчө эртең менен көп каттам болот. Эч жакка алакты болбой жумушту ирети менен аткарабыз. Самолеттун бортундагы тазалыкты карап, көзөмөлдөп, кыскасы толугу менен учууга даярдайбыз. Аэропорттогу жооптуу жумушту аркалаган Мээрим үйүнө келгенде сүйүктүү жар Мээримдүү эне. Мээрим Бухабаева 2 баланын энеси. Жолдошу да ушул мекеменин кызматкери. Үй бүлө мүчөлөрү анын жумушуна абдан түшүнүү менен карашат. Я устраивалась в аэропорт изначально уборщицей. Эмне үчүн бул жумушту тандап алдым? Баары дароо башталып кеткен жок. Алгач тазалагыч болуп 2 жылда иштедим. Кийин авиациялык колледжде да окудум. Андан кийин сурап билүү бюросунда, кийин диктор болдум. Анан гана диспетчер болдум. Бул кызматка көп эмгектенүүнүн аркасында жеттим. Жумушумду аябай жакшы көрөм жана баалайм. Путь. Ал эми Гүлжамал Боронбаева жүргүнчүлөрдү каттоодон өткөрүп, жүктөрдүн өз дарегине жетүүсүн камсыздаган аэропорттун дагы бир белдүү кызматкери. Анын авиациялык жүктөрдү уюштуруу боюнча агенттердин башчысы болуп иштегенине 14 жыл болду. Күн сайын Манас аэропортунан 2400 жүргүнчү учат. Биздин негизги милдетибиз жүргүнчүлөрдү убагында тосуп алуу жана кечиктирбей узатып жиберүү. Мындайча айтканда аэропорттун жүзүбүз десем болот. Сырткы келбетибизге дагы көңүл бурабыз. Биздин жумуш эртең мененки 7-ден кечки 7-ге чейин уланат. Мен агенттердин үстүнөн жумушун кынтыксыз аткаруусу үчүн көзөмөл жүргүзүп турам. Манас аэропортунда иштегениме көп болду. Жумушумду аябай жакшы көрөм. Жаңы келген агенттерге үлгү болгонго аракет кылабыз. Бул үчүн иш тажрыйбабыз деле жетиштүү. Гүлжамал Боронбаева жүргүнчүлөрдү тейлөө боюнча күн сайын окууларды өткөрүп турат. Аэропортто түрдүү категориядагы жүргүнчүлөр болот. Айрыкча каттоо кызматкерлери жумушун сапаттуу аткарышына көңүл бөлөт. Аэропорттун кызматкерлери жүргүнчүлөрдүн суроолоруна сылык жооп берип, биринчи учуп жаткан жүргүнчүлөргө жардамчы болушат. Ар бир каттамда кызыктуу окуялар катталып турат. Түшүнбөстүк болгондо аны ырбатпаганга аракет жасайт. В службе 4 смены рабочих есть. Күн сайын ар бир учуунун алдында чогулуш өткөрөм. Мисалы 7-ден 7-ге чейин канча каттам болот? Каттоонун эрежелерин кайталайм. Паспортторду жана визаларды текшерүү боюнча маанилүү учурларын эскертип турам. Эл аралык каттоолор көп болот эмеспи? Бул каттамдарда каттоо жүргүзүү бир аз таталыраак. Азыр Екатеринбургка каттоо өтүп жатат. Я, когда прихожу на работу, распределяю агентов. Каарманыбыз менен 2005 жылдан бери чогуу иштеген Динара Замирова Гүлжамал айымды абдан жоопкерчиликтүү, ишине так кызматкер катары сыпаттады. Анын айтымында кызматкерлердин аткарган жумушу башчысынан көз каранды. Бир жумушту аябай так аткарат, өзүн профессионалдуу көргөзөт, бардык нерселерди жумушун так аткарганга аябай өзүнүн болгон салымын кошот. Ошондой эле экөөбүздүн бир сменада иштегенибизге аз эле убакыт болду, бирок 2005 жылдан бери чогуу курбу катары дагы аэропорттон сырткары өзүбүздүн мамилебиз болгон үчүн биз бири-бирибизди жакшы түшүнүшөбүз. Манас аэропорту өлкөнүн эң чоң аба майданы. Анда иштеген кызматкерлер бардык жумушун сааттын жебесиндей так, жоопкерчиликтүү жумушту аркалашат. Алардын жумушу ары татаал, ары кызыктуу. Ушундай кызматкерлердин эмгеги менен аба майданынын жумушу өз нугунда уланууда. Асель Сыдыкова, Жолболду Байсаев, Ош Бирим жаңылыктары.